Surayın degenim, bu oroza vaqtısında biz hazır Moskvadan 2:35'te japsak, кейбір tasvirlar aytып жүрөт, şu 10 minut sozup жаап койсо болот деп. Ушуга кандай жооп берет элеңиз? Календарда жана таң атты деген саат бар го. Ооба. Ошондон өтпөш керек 1 секунд дагы. 1 секунд дагы. Өтпөш керек 1 секунд дагы. Алла разы болсун. Экинчи эме, кейбирлер айтып жүрөт, ошо 2'де жабып, анан bir 10 minut өткөндөн суу ичип койсо кандай болуп калат? Жарай берет. Мисалы үчүн 2:35'те азандан уга кере турган болсо, 2:35'ке чейин саат 1'де 2'де жапсаңар, 2:35'ке чейин кайра ачып эмес, жанагыдай суу иче берсеңер боло берет. Анткени ниет айтып койгондон кийин деле. Эчтеке болбойт. Дуан айтып койгондон кийин, анткени дуанын иши качан башталат? 2:35'тен кийин башталат. Ошого саат 1'де 12'де оозун жаап койгондор кайра суу иче берет иште. Анда ниет бузулбайт. Анткени ниет 2:35'тен арак башталып кетет. Москванын шартында bizde 4:13'төн башталат. Мисалы үчүн саат 3'те оозун жаап койсо бирөө, анан дагы суу ичкиси келсе 4'те 3:30 иче берет. Качан 4:13 болгонго чейин. Анткени мунун ниет 4:13'төн ары башталат. Макул устаз, рахмат, бактылуу болуңуз. Кудай таалам орозоңуздар кабыл кылсын. Ооз ачкандан кийин даарат алып, ооз жапканда даарат албай койсо болобу дейт. Ооз ачып жапканга даараттын кусурдун тиешеси жок. Ооз ачып жапканга даарат кусурдун тиешеси жок. Ачыла берет, жабыла берет. Даарат Куран окуганга, намаз окуганга, кусур намаз окуганга, мешитке киргенге керек болот. Эгер түшүнбөсөңөр кол көтөрүп сурап ушул жерде жанан чубак ажы митип айткан экен да өзүнчө жомок айтып алып жүрө бербе. Угарман кулак сага. Алло, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullohi wa barakatuh. Azike bizde 4:15'te эме болот да. Уже азан айтылат. Анан ортосунда 40 мүнөт убакыт бар да, туурабы? 40 мүнөт убакытта тамак жегенге болбойт ал. Намаз окуй турган убакыт. Жок, ошо мен мындай кылам да. 4:15'te азан кылгандан сүннөтүн окуйм. Анан 40 мүнөткө чейин бу 700 зикир бар го. Ошону чалып отура берем. Анан 40 мүнөттөн кийин фарзын окуйм, туура элеби? Туура эле негизи. Бирок эгерде кээ бир адамдар шашылса 4:15'тен кийин намаз окуса жарай берет. Намаз убагы кирген. Бирок тиги сүннөттүн орду. Азыр. Сиз аткарып аткан иш сүннөткө ылайык. Сүннөттүн соогун алып атасыз. Анткени ошол күн таң аткандан кийин 50 аят окуганчалык деңгээлде күтүп намаз окуган деген пайгамбардын сүннөтү бар да. Эгерде бир адам окуса, дароо окуса боло берет. Сиздин кылганыңыз сүннөттүн өзү. Айтыңыз. Барлыкта ооз жапкандан кийин 3'төн 5 өткөн болот иншалла. Ошодон кийин эме багымдаттын эмеси түшөт го. Убакыты. Ошо убакыты түшкөндөн кийин ошо багымдатып окуй берсек болобу же 4'төн 10 өткөндө окушубуз керек? Кайсысы туура болот? 5 мүнөт этият кылып окусаңыз жакшы болот. 3:05'те жапсаңыз 3:00'да окусаңыз боло берет. Боло берет, 4:10го чейин күтүштүн эмеси. Зарылчылыгы жок. Эгер ошо мечитке барып окуйм дегендер күтсө бир жөн. Анткени ошол бизге ошону муфтияттан билдиришти, ошол багымдаттын убагы деп Хабибулла деген мырзабыз бар ошол жерде. Ошол багымдат так кирет деп менин көзүм жакшы көрбөй, мен эртең менен туруп карадым. Мисалы үчүн чыгыш тарапты, бирок 3:10'до мындай бир жарык киргенде көрүнгөн жок да менин көзүмө. Анан бирок мен ачкы менен карайм, анан көзүм слабыйраак китеп окуй берип, анан мындай бир жакшы көрбөй калганга деп божомолдоп койдум. Бирок муфтият бизге ошол бүгүнкү 3:10 3:08 болуп аткан ошол убакытка чейин жесеңер болот, андан кийин багымдат кирип калат деп айтышкан. Биз ээрчиген жакшы көрөбүз. Юсанну лис-саими ас-сахур, ас-суннату фихи хуа ат-тахир. Биринчи сүннөт бул саарылык ичүү. Азыркы учурда көбүнчө таравидан барып туруп, ошо бойдон суу ичип ниет кылып жатып алат да саарылыкка турбайт адамдар. Анан саарылыктын соогунан куржалак калат. Саарылыкка туруу, зордукка туруп, зордук ичүү мына ушул сүннөт. Жана ошону убактысын аз калтырып түгөтүү. Мисалы үчүн бүгүн канчада саарылык болду эртең менен? 3'төн 10 өткөндө болсо, анда ошол 3'төн 9 өткөндө 8 өткөнгө чейин орозону эмне жабуу деген сөз болот. Эртеле жаап алганда анда сүннөт болбой калат. Амр ибн ал-Ас айтат пайгамбарыбыздан фаслу ма байна сиямина ва сиями ахлил китаби акалату сахар дейт. Биз менен ахли китептердин, христиан жөөттөрдүн орозосунун ортосундагы айырмачылык мына ушул саарылыкты жегенде турат дейт. Башка бир хадисте Анас ибн Малик айтат пайгамбарыбыз алейхиссаламдан тасахару фа инна фис-сахури барака. Саарылык ичкиле, саарылыкта береке бар дейт. Кээ бир адамдар, кээ бир диндарлар
baldarının bardığın ertesi menен saarlıkka turguzuşat. Жаш баласын орозо кармабаганында эле. Эмне үчүн саарлыктагы берекеден эмне алып калсын деп. Балким ошол береке менен бул оору сыркоодон жакшы болуп калат. Анан түшкө чейин бала орозо кармап, түштө кайра ачып алат. Анткени ал 6-га 7-ге чыккан бала жаш бала эчтеке эмес. Ошон үчүн саарлыкка балдардын бардын тургузса, булар саарлыкка туруп, көнүп, адат болуп, анан ошол сезимдер өзүндө калып калат дайыма. Эрте менен турчу элек деген сөз калат. Демек саарлык урматтуу бир туугандарым, береке бар. Оозду кечигип жаап, же болбосо эрте ачып алгандар карыз болобу дейт. Эрте ачып алган карыз болот. Кечигип жапканда эгер суу ичип алсак, мисалы үчүн эрте менен саат 4-кө канча калган, 4 саат 4-тө ооз бекилип аткан болсо, мисалы үчүн да, ана ошол 4-төн 4:30 эрте менен туруп калган болсо бирөө суу ичпей туруп, тамак жебей туруп ниет кылып койсо ооз жабылган болот да. Кеч калып жапкандыгы үчүн ага күнөөкөр болбойт. Түшкү саат 12-ге чейин ниет кылган болсо, ошол ниет эсип кете берет. Ал эми эрте ачып алган бир күн тутуп бериш керек болот. Эгер атайлап ачса, анда бул каффарат болот, билип туруп бузган болот да. Бирок күн батты экен деп ойлоп, сааты ката болуп калып, токтоп калып, кээ бир сааттар токтоп калат кайсырланып. Ана ошондой учурда эмне кылыш керек болот? Анда бул адамдар адашып ачып алган үчүн бир күн тутуп берет. Ал эми эртең менен бир адам орозо кармайм деп бирок оозун беките алып уктап калып турса эле саат 9 болуп күндүн ысыгы келип мунун башына чай кайнатып аткан болсо, адам эгерде түшкө чейин ойгонуп калса, эч нерсе жебеш шарты менен ниет кылса орозого эсеп боло берет. Сөзсүз түрдө суу ичиш шарт эмес, ал убакта суу ичпеш керек. Эгерде турсаңыз саат 8 болуп калды, намазыңыз өлдү, башкасы өлдү, эмне кыласыз? Дароо ниет кыласыз. Бирок тамак жеп суу ичип ооз бекитем десеңиз, анда күйдүңүз. Ошол күнгө орозо болбой калды. Орозонун убагы киргенден баштап эч нерсе жебестен, ичпестен, жыныстык мамиледе болбостон туруп ниет кылсаңыз түшкө чейин, ошол күнгө орозо иншалла орозого эсеп болгон болуп эсептелет. Айтып атат, жанагы 4:15 ооз бекилет, андан кийин бир 40 мүнөт отуруп намаз окуну, бул эң жакшы. Урматтуу бир тууган, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ооз бекиткенден кийин ошол зикир айтып, Куран окуп, сүннөт окуп алып, дуаларды кылып, салават айтып, Куран окуп, анан окусаңыз абдан жакшы. Анткени мына ошол тартип сүннөттөр. Анан бирок ошентип отуруп уктап калып, намаз окулуштан коркуп же башка болуп, же да бир нерсе боло турган болсо, анда ошол ооз бекиткенден кийин 2-3 мүнөт этияттык үчүн туруп эле намаз окуп алсаңыз дагы иншалла жарай берет. Hazreti Ya'la radıyallahu anhu aytat Peygamber aleyhisselam'dan "Selasatun yuhibbuhallah azze ve celle ta'cilul fitr ve ta'khirus sahur ve darbul yedeyn ahaduhuma bil ukhra fi's salah." İmam Mu'cam Tabarani Mu'cam'da rivayet kılgan hadiste Peygamber aytat Allah Taala 3 nerseni jakşı görөт. Birinchisi ооз ачууну эртелеткенде. Азан айтылары менен дароо ачыш керек оозду. Бирөөлөр бар азанды угуп, азандан кийин дуаны кылып, кыраатын келиштирип, кийин ооз ачат. Жок. Имам азанчы Аллаху акбар деп кыйкырдыбы, ооз ачылды. Сен дароо оозуңду ача бер ошо менен. Азанды күтүп отурбасаң, дароо баштай бер. Мына ушуну Кудайым жакшы көрөт. Ошондой эле сахурду кеч калдырганды, бул акыркы убакка чейин такап барганды саарлыкты. Үчүнчүсү намазда оң колду, сол колду үстүнө коюп, эмне намаз окуганды Кудай Таалам жакшы көрөт. Шииттер дайыма эмне колун түшүрүп окуйт, жана Малики мазхабындагы кээ бирөөлөр. Бирок фатваларда дагы эмне байлап окуш керек. Yusannu ta'jil iftar iza gharibatish shamsu. Ошондой эле экинчи сүннөт бул ооз күн батаары менен ооз ачууну тездетүү. Мен көбүрөөк сооп алайын деп окуптанга чейин кармай берейин деген менен ал кармалбайт, ал менен сооп деле албайт, балки макру болот. Сооп дароо ооз ачкан урматтуу бир тууганым. Пайгамбар алейхиссалам айтат, Hazreti Sahal ibn Sa'd as-Sa'ididen la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Адамдар дейт, ооз ачууну эртелеткен эле болсо, дайыма жакшылыктын үстүндө дейт. Адам жакшылыктын үстүндө. Кандай гана жакшылык каалама, ошол жакшылык сага ушуну менен келет. Анткени сен бир сүннөт ишке ашырып атасың. Биз көп учурда жакшылык дегенде колу менен жасалганды гана билебиз, кээде анын себептерин билбей калабыз. Кудай Тааланын таразасында ар кандай. Эгерде кимде дайыма жакшылык болуусун кааласа, анда ошол эмне ооз ачарын эртелетсин дейт. Саарлыкка турсам жунуп болуп калып, түндө шариаттык иш болуп жунуп болуп калып турсаң, саарлык болуп калса, эки колуңду жакшылап жууп, бетиңи жок деген оозуңду тереңден жууп, курсаңы тойгузуп, ниетти кыласың, азан айтат, кийин гусул алып окуй берсең боло берет.
Yani oğuz bekitiş üçün junup boluş, gusul alış şart demez. Junup boydan oğuz bekitsen daga jarayı veren. Ana gusuldan okuyu veresin namazdı. Tüşte uqtap düşürüp koysan mı ne kadar oruzun buzulup kalacak, buzulbay. Turup gusul alasın. Bolğonu gara kılgandan araka girgizip jörbe. Eti yatırak gara kıl degen söz.